Талантбек Базаркулов Тосор айылынын тургуну. Ал айылдагы эл көйгөйүн ичтен билген адам катары көп жылдан бери аны чечүү жолдорун издеп келген. Элет тургундары көбүнчө алма, өрүк, алмурутту гектарлап олтургузушат. Жылдаларга аларман аз же баасы төмөн болуп, өтпөй калып жатканына байланыштуу айылдын өнүгүшүнө салым кошуу максатында активдүү тургундарды бириктирип, 2021-жылы Тосор органик кооперативин түзгөн. Андан бери кооператив мүчөлөрү менен долбоорлорду тартып, алар аркылуу окуулардан өтүп, шире чыгаруучу цехти ачууга көп эмгектенишкен. Быйыл 23-жылы ачылган, 23-жылы. Анан азыр 9 адам иштеп атабыз, өзүбүз акча салып алып, анча-мынча оборудование алыш керек экен, ошолорду алып, азыр элден алма алып иштейли деп атабыз. Азыр алмаларды заготовка кылып атабыз. Заготовка кылып, бегин бокс Корея тараптан бегин бокс алып беришкен бизге 20 тоннага. Ошолор толтуруп койсок деп атабыз. Анан сертификаттарыбызды алып алсак, керектүү документтердин баарын алып алсак, анан элге тартууласак деген оюбуз бар да. Ишкерлерге айыл өкмөт тарабынан жер бөлүнүп берилип, цехке долбоорлор менен керектүү жабдуулар алынган. Цех сентябрдын башынан баштап өз ишин жүргүзүп, анда ширенин 4 түрүн чыгарышууда. Мындан тышкары долбоорлор менен 60 тонна сырып аткан муздаткыч алып, өзлөрүнө керектүү продукцияларды сактагандан тышкары элдин алма, алмуруттарын килограммын айына 2 сомдон сакташууда. $165.000 боо аппараттар келди, $35.000 холодильник койду. Андан тышкары айыл өкмөттүн колдоосу менен ушу айыл өкмөт имаратын берди бизге. Бекер ушуну койгула деп айыл өкмөт имаратын берди. Имаратка жардам катары строй материалдар алып берди. Биздин мүчөлөр өзүбүздүн өздөрү бир жылдык салымыбыз бар. Эмебиз. Ошону төлөп, ошонун негизинде ичинин баарын ремонт кылдык, цехти ичин. Андан тышкары айыл өкмөт тарабынан проекти менен администрация тарабынан $42.000 как кургатчы аппарат коюлду. Турциядан алынып келди. Бул Кыргызстан боюнча жаңгыз эле аппарат болду, биринчи аппарат. 1,5 тонна алманы кагып бир кирет. Азыр эл алып келип атат, кургатып берип атабыз. Азыр даяр алып келген, кесип келген алмаларды 4 сомдон кургатып берип атабыз. Быйылча элге жөн услуга кылып берели, светти кымбат болот биздикичи. Баарыбыз зарплата албайбыз, бекер иштеп атабыз. Тосор органик цехи алдыда кыямдын, ширенин, кактын түрлөрүн чыгарып, алгач облустук, андан соң республикалык, коңшу мамлекеттерге чыгуу пландары бар. Бүгүнкү күнү кооперативге мүчө 9 адам эмгектенип жатса, алдыда иши жакшы жүрсө, жумуш ордулары дагы көбөйөрүн билдиришет. Биздин жумуштарыбыз эртең менен саат 9-да башталат. Жалаң алмаларды алабыз, күндүз мындай келгендерин килограммга тартып, анан эле сразу цехке киребиз да, бияка цехке кирип аны жууйбуз, тазалайбыз. Баарын иш кылып чогулап эле ар кимибиз ар качак деле мындай. Кимибиз кажерде болсо кош жерге эле иштей беребиз да. Жуугандан иштейбиз, тиги сокту куйгандан иштейбиз. Сокту кайрап келип кайнатат, анын баарын эмет жасап туруп эле анан кийин баклажкаларга же болсо бир идиштерге куябыз дагы, анан хранениеге кирип коебуз. Элдердин продукциясын алабыз дагы, элдерге кайра биз өзүбүз готовый продукцияны беребиз. Өзүм кесибим боюнча технолог болгондугума байланыштуу ушул цехке жумушка кирип иштеп жатабыз. Кудай буюрса, продукция сыры өзүбүздөн болгондугуна байланыштуу биз ошол безотходный технологияны пайдаланып, эч бир калдыксыз, таштандысыз чыгарууга, натуральный продуктты чыгарууга аракет кылып атабыз. Эң негизги биздин максатыбыз ошол. Эми элеттик тургундар алма, алмуруттарын малга бербей, өткөзүп акча кылып алууга жакшы шарттар түзүлдү. Мындан тышкары ушундай кичи ишканалар көп ачылса, мамлекеттин казынасына акча түшүп, дотацияда турган көп айылдар өзүн өзү каржылап, айылдын өнүгүшүнө да алгылыктуу салымдарын кошмок. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Нурманбетов, Филиш Касейинов, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Жети Өгүз районунан.